Социалдык тармактарда Кыргызстандык айымдын мигрант балдардын ата-энелерине жазган кайрылуусу коомчулуктун зээнин кейитти. Ал Кыргызстанда жатып алып, Москвада акча жаап жаткандай жүгүн артып алган мигранттардын ата-энелерине алардын чыныгы күнүмдүк жашоосун баяндап жазган. Москвада батир кымбат үчүн бир бөлмөсүндө өзүң жашасаң, экинчи бөлмөсүн сөзсүз бирөөгө бересиң. Мен көбүнчө эркек бойдок балдарды алчумун. Жүгү аз болот, бир нерсе айтсаң да угат. Кыздарды алсаң 6 чемоданы менен келет. Байкуш балдар кечке иштеп келип, эптеп-септеп кусаган тойгузат да, жуунса жуунду, жуунбаса ошол бойдон уйкуга кетишет. Айлыгын алып эле батирдин акысын төлөйт. Өзү эле 1 сом алып кала албай, ата-энесине салган балдарды көрдүм. Эже тамак ашка акча берип туруңузчу дешип, кийинки айлыкка чейин кайра карыз болуп калышат. Апам тойго барат, анан кредит, балант түкүн деген ойдон калат. Өзү арзан батон алып келип, майонез ыйпап жеп отурган болот. Ичкен доширак болбосо 30-40 миң айлык алат. Качан айлык аларын үйүндөгүлөрү билет. Акчаны салгача эне жады бар, жүзү жолу чалат. Салдыңбы акчаны? Банк жабылып калат. Тез салып ой, банктын эшигинде отурам деп. Акчаны салып келип чалат баласы. Телефонго жооп жок. WhatsAppка жазса да жооп жок. Жанагы жүз жолу чалган энеден каган жок. Жок деген акчаны алдым деп койбойт. Золотая корона апам акчаны алды деп өзү жооп берет. Түнкү сменден келген бала дароо уйкуга кетет. Бардык энелер дегенин алысмын, бирок ошондой энелер бар экенине күбө болгонмун. Акчаны алып кафеде шапар тийип, бөлөк салык болуп бийлеп жүргөн ата-энелер деле жок эмес. Айланайын ата-энелер, балдарыңарды аягылачы. Бөтөн элде, бөтөн жердебиз. Эртең кечке эшекте иштетип, анан берет айлыкты. Жумушта бригадирген жолдо менттерден үйгө келсең кожоюндан коркуп күн кечиришет. Балдарыңа тапкан акчаны үнөмдү пайдаланып, 5 сомун жесеңер, 10 сомун өзүңө сактап, топтоп бергилечи. 10 сомун өзүңө сактап, топтоп бергилечи акчаларын. Балдар биздин келечек. Карып арыганда бага турган жалгыз үмүтүбүз го. Жаштайынан отко, жокко салып, ден соолугун жок кылып алсак, анын келечеги эмне болот, деп жазылат анда.